Кылымдарды карыткан кыргыз эли ар дайым аксакалдарын урматтап сыйлап, кадырлап, барктап келген. Карысы бардын ырысы бар, карынын кебин капка сал деген терең философиялык макалдарды жараткан. Ошондой эле тажрыйбасы молдун караңгыда жол тапкан көрөгөчтүгүн терең барктап баалашкан. Убагында сот тутумуна өмүрүн арнап, бүгүнкү күндө ардактуу эс алууда болгонуна карабастан, талыкпай иштеп жаткан сот тутумунун ардагерлери туурасында сөз болмокчу. Жогорку соттун отставкадагы судьясы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи Курманбек Жороев 2 жылдан бери Кыргыз Республикасынын сот тутумунун ардагерлери коомдук уюмун башкарып келе жатат. 2011 жылдын 28 мартында түзүлгөн бул кеңештин курамында учурда республика боюнча 100дөн ашык ардагерлер бар. Алды 85-ке чыкса, курамына жаңы кошулуп жаткан ардагерлердин жашы 65ти түзөт. Алардын башын бириктирип, жергиликтүү соттор менен ардагерлердин мамилелерин терең, тыгыз болуусун, ошондой эле жаш судьяларга акыл насааттарын берип, тажрыйбалары менен бөлүшүп келе жатышат. Азыркы учурда сот бийлигине кантип гана жардам бере алабыз иштеп жаткан судьяларга, анан кийин жанагы устат жолун дагы күчөтсөк, жергиликтүү райондордо, облустарда иштеген, жашап жаткан ардагерлерибиз ошол жерлерде өз мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, тажрыйбасын колдонуп, ошол жерде иштеп жаткан судьялар кайрылса аларга да жардам берип, алар менен бир багытта иштешип, эмгектенип жатышат да. Бүгүнкү күндө сот реформасынын алкагында сот тутумунун ишмердүүлүгүн жакшыртуу, көз карандысыздыгын бекемдөө, ачык айкындуулугун камсыздоо максаты менен жаңы мыйзамдар кабыл алынып, санариптештирүү иш-чаралары кызуу жүрүүдө. Отставкадагы судьялар сот тутумунда болуп жаткан аракеттерге дайым көз салып турушат. Кесиптеш судьяларга кандайдыр бир көмөк көрсөтүү, өздөрүнүн кеңеши менен эл арасында жүрөбүз, байкаган, уккан сын пикирлер менен пикир алмашып, анан сот системасынын аброюн бийигирээк көтөрүү. Акыркы мезгилде өзүңөр көрүп атасыңар, көп сынга учурап атат. Сын болгондо баягы жакшы сын айтылса дагы көтөрөсүң го, бирок жаман сын айтылып атканда бири-бирибиз менен пикир алмашабыз. Кыргызстандын инсаныбыз, Кыргызстандын өнүп өсүшүнө, адилеттүүлүк орношуна, анан кийин бардыгы мыйзамдуу болушуна кандайдыр бир көмөк көрсөткөн умтулуу болуп атат да биз тараптан. 35 жыл сот тутумунда иштеген Анаш Нуржанова ардагерлер кеңешинин ишине дайым катышып, жаңы дайындалган судьяларга тажрыйбалары менен бөлүшүп келет. Талас облус сотунда судья болуп иштечимин, ошондо бир кишинин ишин карадым. Ал иш жогорку жаза, атуу жазасына кетти. Ал убакта атуу жазасы бар болчу. Ал ушу аялын боюнда 9 айлык боюнда барында денесинин бир 32 жерине бычак сайып, ичинен бери бычак сайып өлтүргөн. Ошол иш эсимде калды. Аны унутулбай турган иш болду да. Анан ошого жогорку жаза берип аткарылып кетти. Анда Алматыдан аткарылчу Союзованда. Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова сот тутумунун ардагерлерине көңүл буруп, жолугушууларды өткөрүп келет. Төрайым судьяларга бир гана материалдык жана процессуалдык мыйзамдарды окутпастан, аларга адилеттүүлүктүн, адамгерчиликтин, тазалыктын жана адептүүлүктүн дагы мыйзамдарын окутуу зарыл экендигин, бул үчүн сот тутумунун ардагерлеринин акыл насааттары жана топтогон тажрыйбалары талап кылынаарын белгилейт. Чейрек кылымдан ашык судьялык кызматты аркалоо менен сиздер мол турмуштук жана кесиптик тажрыйба топтодуңуздар. Ошол мол тажрыйба кийинки муунга өтүп, сот адилеттигин жүзөгө ашырууда жол көрсөтүп, үлгү болуп туруусу үчүн сиздер менен ар дайым тыгыз мамиледе болуп, акыл насаатыңыздарды угуп туралы деген максатты коюп отурабыз. Нургүл Бакирова чечкиндүү жана талыкпас аракеттер менен алдыга коюлган максаттары ишке ашып, сот тутумунун аброю бийик тепкичтерге көтөрүлөт деген ишенимин билдирди. Төрайым жыл сайын ардагерлер күнүнө карата сот тутумунун ардагерлерин чакырып, алардын ал-акыбалын сурап турат. Өз кезегинде ардагерлер отставкадагы судьяларды чогултуп, алардын акыл насааттарын, кеп кеңештерин угуп, сот тутумунун ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча пикир алышууга чакырып турган жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакировага ыраазычылык билдирип келишет. Бүгүн мен жогорку соттун жамаатына ыраазычылык айткым келет. Особенно төрайымга Нургүл Жакыповага. Шунун баарын уюштуруп, өзү кол кош кылып, баарыбыздын башыбызды коруп, кошуп, баарыбызды тааныштырып,
ушундай бир жакшы иш болуп жатат да. Адилеттүүлүк менен мыйзамдуулук бул кылдаттыкты талап кылган эри шаркак жүрүүчү өтө татаал иш экендиги белгилүү. Сот тутуму өз аброюн адилеттүү чечимдери, судьялардын кынтыксыз жүрүм туруму, жогорку кесипкөйлүгү жана жасаган жакшы иштери менен гана көтөрө алат. Ошондуктан соттордун алдында көптөгөн аракеттерди ишке ашыруу милдети турат. Бул милдеттерди ишке ашырууда сот тутумунун ардагерлеринин кеңештери, акыл насааттары керек экендиги талашсыз.